Алжа мана шаптолларам. Ардагер Мамзур Бурханов быйыл 100 жашка толду. Мынтип бир кылым карытса дагы алданта элек өзү ары бери сейилип, таза абада эс алып турууну адатка айланткан. Алган эмес 70 жаштагы уулуна короодогу чарбадан баштап мал жандыгына чейинки аткарылчу жумуштарга кеп кеңешин берип турат. O ekkiles vardı gördün mü? Su koyuldu ve su iç. Şimdi bana analar Allah öğret. Onlar suda az içet. Bana onlar kövrek içet. Şaptoğlu, giles bunlar suda köv içet. Su koyuş gerek. Каарманыбыз Мамзур Бурханов ушундай токчулук, тынчылык жашоо уланып жатканда шүгүр кылат. Себеби 23 жашында экинчи дүйнөлүк согуш талаасына аттанып, ачкачылык, кан төгүүлөрдү көрдү. Харьков, Сталинград, Москва шаарларында болуп, артиллерия башкарып кызмат кылган. At dedi. Attık anan kim? Atkanımızdan kim? Pravu dedi. Pravu'ya attık. Levi dedi. Levi'ye attık. Anan kim? Toktot dese. Toktot koydu. Şunda katta ağrı yerlerde işleyeceğim ben. Nan yok. Aç. Doktorlar ama aç. Allah hadi hep saldık. Çocuğun göğsünü öğrettim ben. Mayını öğrettim. Nanga koşup. Allah ben toplap durup doktorlara vereyim. Doktorlar suyunu alınca olatlar. Ошентип 1944-жылы каарманыбыз мекенине кайтууга аргасыз болот. Себеби Москва шаарында душмандардын самолетун жардырууда буту менен колунан катуу жаракат алган. Бактыга жараша азыр ден соолугу жакшы. Уулдары, неберелери тынбай кабар алышып, бактылуу каарылыктын доорун сүрүүдө. Бизди жакшы окутту, жакшы тарбия берди. Ошондой тарбия бергенден кийин кайерге барсак да ишибиз алдыга жүрүшөт. Кайерге барсак да урмат кылат бардыгыбызды. Биздин үйүбүздүн куту, биздин давлатыбыз, биздин үйүбүздө неме болсо хамма нерсе кандай жакшылыктар болсо атам аркылуу болгон. Bir kеңеш bir нерсе болсо сурайбыз, мындай болуп атат, мындай болуп атат десек, туура маслихатын берет. Ардагер Мамзур Бурхановдун эрдиги үчүн жеңиштин 40 жылдыгында 1-чи даражадагы орден менен сыйланган. Ошондой эле 30дан ашуун медалдардын ээси. Ал эми айыл өкмөт жетекчилиги ар жылы май айында 10 000 сомдой акчалай белегин ыйгарат. Кызылда да бир ойлонуп атабыз. Акчалай көмүр, анан отундарыны, көмүр отундарын. Башка да бир жардамдар болсо берели деп атабыз. Биздин ФАП мына ССМдин метр айымдары баарлашып, кемчиликтери болобу, ден соолугунан карап, маанайынан карап турабыз. Район боюнча 2 согуштун ардагери 30дан ашуун тылда эмгектенгендер бар. Тилекке каршы булардын катары жыл сайын азайып барат. А бирок элге жерге тынчтык алып келгендердин эрдиги эч качан унутулбайт. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.